Өткөндү эстеп эскерип турмайын, келечекке кадам коюу мүмкүн эместиги тууралуу канчалык жобураганыбыз менен өткөндүн артынан дуулдата сөз кыла турганы барлардын аты аталып, калган кыргыз намысын көтөргөн далай улуу инсандар көмүскөдө калып жатканы өкүнүчтүү. Мен муну менен бүгүнкү күндө баатыр аталып, эстелик белгилери коюлуп, ордун таап калган аталарыбыздын наамына шек келтиргим келбейт. Болгону тарых чындыгын иргеп, калк намысы үчүн каруусун казык кылган улуттук баатырларыбызды унутпай жүрсөк жакшы болмок. Мына ошондой эр азаматтардын бири кыргыз тарыхында өчпөс из калтырып кеткен, өз кезегинде куну кокон кандыгына барабар болгон тарыхый инсан Мамыр Баатыр Мерген уулу. Баатыр тууралуу кыргыздын алгачкы жазма тарыхчысы Белек Солтоноев учка эскертсе, тарых илимдеринин докторлору, Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөлөрү Анварбек Хасанов жана Кушбек Үсөнбаевтер өздөрүнүн эмгектеринде 60-70, 80 жылдардагы катаал саясий идеологиялык шарттарга карабастан тарых чындыгын чагылдырууга аракеттерди жасашкан. Тарыхчылардын кийинки мууну ошол устаттарынын жолун жолдоп, алардын калтырган материалдарынын негизинде тарых боюнча окуу китептерге Мамыр тууралуу учкай маалыматтарды киргизишкендигин айта кетпесек жарашпас. Кокон көтөрүлүшү ушул илимде 2 этап менен берилет. Биринчи этабы, экинчи этабы деп 1873-74 жыл биринчи этапта бул негизинен Кудай Архан баш болгон хан орусундагы жанагындай зордук зомбулуктарга жол берген, элдин үстүнөн болгон кысымды күчөтүп ийген, зордук зомбулукту күчөтүп ийген төбөлдөргө каршы кыймыл катарында сүрөттөлөт. Жанагы алык салыктын көбөйтүлүшү, анан кийин ар кандай аксымдыгы ордо кишилеринин. Жекеле бул кыргыздардын нааразычылыгын пайда кылбастан, жалпы Ферген аймагындагы ошол Кокон хандыгынын курамында турган өзбектерди, тажиктерди, түрктөрдү, кыргыздарды, кыпчактарды, кыргыз кыпчакты бардыгынын нааразычылыгын пайда кылып, анан күрөшкө түрткөн да. Ал эми экинчи этапта болсо 75-76 жылдары бул кыймыл жанагы элдик анан Кокон хандыгын эмес, Кокон хандарын ошо кездеги Кокондун бийлик төбөлдөрүнө каршы кыймыл катары карашыбыз керек да. Анан ушул күрөштүн алгачкы этабында, биринчи этабында эң активдүү роль ойногон чыгаан инсан бул Мамыр Мерген болду. Мамыр Мергенди Анжиянды кыргыздардын жол башчысы катарында дагы мүнөздөшөт, жана аты аталган окумуштуулар. Анткени ошол Анжияндын айланасында жашаган кыргыздардын бир тобу, кыргыз урууларынын бир тобу, анын ичинде Кушчу, Мундуз, Базыс, Багыш, Карабаш жана башка уруулар атайын чакан курултай өткөзүшүп уруу башчылар учурунда. Ошол жерде атайлап аны кыргыздар жана ошол көчмөн элдердин салтында хан көтөрүү райысмасы болгонда. Ошол сыяктуу эле бул кишини дагы өздөрүнө хан сыяктуу менимче көтөрүштүн жалпы 2-1 жыл мурун Мамыр Мергенге ыйгарышкан. Анан да бир айта кете турган нерсе, бул өзү бул киши көтөрүштүн башталган мезгилинде эле кыймылга активдүү катышкан киши экен. Анжиянда шаардын өзүндө көтөрүш баштаганда көтөрүштүн дебилгечиси ушул Мамыр Мерген болгон экен. Ошол Анжиянда көтөрүштү баштап, ошол 73 жылы эле жазында көтөрүш баштаганда эле алгачкы күндөрдө бул киши Анжиянда кыймыл баштап, Анжиянды сыртында жана кыргыздарды топтоп, Ханабатка жортууну уюштуруп, анан күзгө жук бул көтөрүш биринчи этапта апогейине жетет да. Ошол кезде бул көтөрүшкө жалпы ошол Ферген аймагындагы Анжиянды кыргыздар деп коет эмеспи Санжирада. Ошол аймактагы чөлкөндөгү 132.500 түтүн эл катышкан экен. Түтүндүн өкүлдөрү болуп атпайбы? Эң кеминде 100.000ден кем эмес. Колуна кылыч, найза, мылтык, сойыл, балта кармаганга жараган мен эркек деген бойго жеткен эркектин кеминде 100.000ден кем эмеси катышкандыгы жанагы эмгектерде айтылат. Демек бул чоң кыймыл болгондо.
ошол 100.000 кишинин баардыгына башчылык кылбаса да бул ушу кеминде ошонун бир 3/4-ине же тең жарымына кол башчылык кылгандыгы, жол башчылык кылгандыгы бул эч кандай шектенүүнү туудурбай турган аксиома деп айтсак да болот. Өз кезегинде Кокон кандыгынын эзүүсүнө каршы экирет миңдеген адамдарды куралдуу көтөрүлүшкө баштап чыгып, элибиздин эркиндигин коргоо үчүн тобокелге баш байлаган Көй Кашка Эреен Мамыр Мерген уулунун көтөрүлүшүн жана башка толкундоолорду Кокон кандыгынын тарыхынан анчалык кабардар эмес деле көрүүчүлөр тек гана тентектердин тутанткан оту сыяктуу туюшу мүмкүн. Россия империясына Ташкент, Чимкент, Кожент шаарларын баш кылып, бүгүнкү Кыргызстандын түндүк тарабындагы бардык таасири өткөн аймактарын алдырып жиберген Кокон ханы Кудайырхан казынасын толтуруучу алымдарды жана салыктарды Фергана, Анжан, Алай, Өзгөн, Көгарт, Базаркулгон, Аксы, Чаткал жана башка аймактарда жашаган кыргыздар баш болгон жергиликтүү элдерден жыйноону адатка айландырган. Башкасын айтпаганда эле өңдүү түстүү бой жеткен кыздарды кан ордого алып кетүү, жигиттерди кулчулукка тартуу, каза болгон адамдын дүйнө мүлкүнүн 40/1 казынага алуу, уулун үйлөнткөн же болбосо кызын турмушка узаткан ата эне 10 теңгеден казынага салык төлөө тартиби жана башка акылга сыйбаган зордук зомбулуктардын натыйжасы эл ичинен чыккан Мамыр сыяктуу ер азаматтарга тынчтык берген эмес. Мамыр Мерген өзү кыргыз инсандарынын арасында аты көп айтылбаганы менен бирок эң бир баатырлыкты көргөзгөн, элди эң алдын Кокон кандыгынын мезгилинде боштондук күрөшкө ээрчитип чыккан чыныгы элдерден болгон. Ал 1873 эле Кокон кандыгындагы абал өтө оорлоп кеткенде, алык салыктар күчөп кеткенде, Кудайырхан эбегейсиз түрдө көчкөн гана элдерди эмес, отурукташкан элдерди дагы өтө оор, катаал шартка кабылткан мезгилде ушу Мамыр Мерген өзү баш болуп, Базаркулгондогу ошонун айлана тегерегиндеги бүт элди көтөрүп туруп, алгачкылардан болуп Кудайырханга каршы көтөрүлүп чыккан көтөрүлүшчүлөрдүн жетекчиси болчу, демилгечиси болчу. Ар дайым эркиндикти сүйгөн кыргыз эли тез эле Мамыр Мергендин айланасына биригип, ал көптөгөн ийгиликтерге жетишкен, бирок натыйжада 74-жылдары ал артка чегинүүгө аргасыз болгон. Ал ошол мезгилде падышалык Россияга баш ийген кыргыздардан дагы жардам сурап, ошол жердеги орус администрациясынан да жардам сурап, ал жака өтүп кайрадан кол курап келүүгө аракет кылган. Бирок анын тилеги ишке ашкан эмес. Ошол мезгилдеги Жети Суу облусундагы Пишпек уездиндеги айрым бир байманаптар, манаптар убадаларына турбай, тескерисинче аны 1874-жылы 15-июлда Тогуз-Тородогу Капка жайлоосунда колго түшүрүп, биротоло туткунлап берүүгө көмөгүн көргөзүшкөн. Натыйжада 1874-жылы Кудайырхандын өтүнүчү менен орус аскерлери, орус администрациясы Мамыр Мергенди колго түшүрүп, аны Жети Суу облусунун Лепсинск уездине сүргүн кайдоого чечим чыгарган. Бул мына кыргыздардын баатырларынын арасынан, мыкты чыкмалардын арасынан алгачкы жолу орус администрациясынын сүргүнүнө кабыл алган кыргыз инсандарынын бири болгон. Бул сүргүнгө айдалышы, анын туткундалышы Кудайырханды өтө бир кубанткан. Кудайырхандын өзүнүн каттары бар. Мына менин өтүнүчүм менен силер Мамыр Мерген баш болгон кыргыздын көптөгөн бийлерин, уруу башчыларын, көчүп өткөн кыргыздарды кабыл албай кайра мага айдап, кайра мага ошо кайтарганыңар үчүн өтө терең ыраазычылыгымды билдирем. Мен силер менен мындан ары да кызматташууга даярмын деген көптөгөн дипломатиялык каттары бүгүн мына архивтерде сакталып. Кудайырхандын өтүнүчүн аткаруу максатында нарындан атайын 50 атчан, 20 жөө казак орус жоокерлери жөнөтүлүп,
1874-жылы июнь айында Мамырды Осмон деген жармадосунун жардамы менен Тогусторонун Капка деген жайлоосунда колго түшүрдү деп айтылат. Мамыр Баатыр Токмокко айдалып келгенде комуз сурап, арман күү чертип, эл менен коштошконго чейинки маалыматтар белгиленет да, кызык жери ошол казак урустары менен ким барып Баатырды кармоону уюштургандыгы көмүскөдө калган. Себеби эндикей жаткан Тогусторонун Баатыр мүнөзү эли жоокерлер бара койсо эле коконду сестентип шаштысын кетирип турган, канды орустарга чөгөлөөгө аргасыз кылган, миңдеген адамдар туу туткан инсанды кармап бере койгон пастыкка барышы мүмкүн эмес эле. Бул табышмакта учуру келгенде чечилер. Бұл Мамыр жөнінде мен кичинекей кезимден эле атамдан укчумун. Атам Мамырды атка деп койчу. Ана Мамырды атка деп эле абдан аны өтө зор баатыр, чоң баатыр, элдин башында турган өтө зор киши катары айтчу. Ана мен аны жүрүп Мамыр деген ушул чын эле датка болгон экен деп жүрсөм, кийин мынау тарыхтарды изилдеп башка болуп, анын үстүнө айрыкча мынау Фаргана хандарынын, Магзуни жазган Фаргана хандарынын тарыхы деген китепти которгондон кийин, ошонун ичиндеги аталган даткаларды санап көргөндөн кийин көрсөм ичинде Мамыр деген датка жок экен. Көрсө бул баатыр экен, элдин башында тургандыктан анан ошо атамдар же башкалар ошол датка деп санашат экен. Чынында ал даткадан да зор күчкө эгедер киши экен. Мамырдын атасы Мерген деген болгон экен. Ал Мундуз уруусунан чыккан Өтөбүш деген уруктар экен. Мергендин Тынай, Жанай, Мамыр, Малдыбай, Меңдибай деген 5 баласы бар экен. Анан ошондон Мамырга келсек, Мамырдын мындай балдары бар экен. Карача Ажы, Досмат, Молдобай деген. Эми булардан балдар тарайт экен. Карача Ажыдан Ташмат, Ажымат деген 2 баласы бар экен. Анан ошо Ташматтан Пакыр, Шамшы, Токо, Мамат деген 4 баласы болгон экен. Мен бул Мамырдын бул тукумун бутагын айтып аткан себеби ушул Ташматтын балдарынын Пакыр деген Ташматтын Пакыр деген баласы. Башка жатканда Мамырдын чебереси мынау киши менен жолугуп мынакей согуштун жана эмгектин ардагери. Анан ушу кишиден мен Мамыр Баатыр жөнүндө кегири аңгемелешкен. Мага жардам берем деп мына Кудайкул Жусупов деген журналист ошол Пакыр аба менен жолугуп, анын небере чебере мынанда турат мынакей. Небере чебереси менен сүрөткө тартып, Мамырдын атасы Мергенди Мамырдын сөөгү коюлган мөрзөөнү барып издеп барып мындай чөп басып турат экен мындай. Аны ушул жерде болуш керек деп мына көрсөтүп аткан сүрөт экен да мына. Мен жаш кезимде атаман уккан жанагы Мергендин же болбосо Мамырдын теректери, чынар теректери, анын башында мындай болот тигиндей бир легенда окшогон бир жомок окшогон мени бир кызыктырган нерселери бар эле. Ошол чынар теректердин мына калдыктары. Пакыр аба менен сүйлөшкөндө ошол айткан. Мамыр жанагы ал жылын билбейт экен. Жанагы түштүктөгү көтөрүлүштүн 73-75-жылкы көтөрүлүштө ушул Мамыр баштап элди көтөрүп, анан элдин ичинен чыгып, элге ким жарайт деп, мен жарайм деп элди башкарып, анан ошондо Мамыр мына Полотхан кийинки хандыкка чейин көтөрүлүштү аягына чейин жеткирген Полотхан ушу Мамырдын жан жигити экен деген сөз айткан да мага. Жан жигити болгон экен ошо кезде. Биринчи
көтеріліс башталганда дегенде. Мамыр Батырдын ел башкарган бий же болбосо күтүр өтүп мал айдаган бай болгондугу белгиленбейт. Кечээге 90-жылдардын акырына чейин көк тиреп турган Мамырдын тиректери аталган бактырактар анын жай жашоодо багбан, дыйкан, оокатына тың адам болгондугун айгинелейт. Ал эми санжыралык маалымат боюнча Мамыр Батырдын чоң атасы Базарбайдын коргону азыркы Базаркоргон айылында болгондуктан ошол жерге эл отурукташып, соода сатык болуп, соодагерлердин караан туткан жайына айлангандыгы үчүн Базарбайдын коргону турган Тентек сайдын сол жээги Базаркоргон атылып кеткен. Бүгүнкү күндө бир чоң район ушул тарыхый инсандын чоң атасынын аты менен айтылат. Бул тарыхый фактылар элдик санжарларда дагы, тарыхый булактарда дагы чагылдырганда, бирок бүгүнкү күнгө чейин негедир Мамыр Мерген уулу жөнүндөгү атайын тарыхый изилдөөлөр жокко эсек жаңылышпайбыз да. Ошондуктан 1990-жылы Мургаптык карыядан оозунан жазылган алайлык кыргыз Алымбек Даткан уулу Абдылдабек жөнүндөгү ушул санжырада Мамыр Мерген жөнүндөгү бир топ айтылат да. Анткени Абдылдабек дагы Мамыр Мерген сыяктуу эле ушу алайлык кыргыздарды баштап, ал эми тетиги ушул Ош чөлкөмүндөгү бир бөлүгүн ушу Абдылдабек жетектеген да. Ал эми Анжан кыргыздарын баштап, Базаркоргон Ноокент чөлкөмүндөгү кыргыздардын жетекчиси Мамыр Мерген болгон да. Ошондуктан бул Мамыр Мерген өзүнчө ээлеп турган орду бар экендигин ушул могул 1990-жылы чыккан. Бул ушулунда мен ушул санжыраны комментарийлер бердим эле, Абдылдабек жана анын мезгили деген макалада. Ушунда Мамыр Мерген жөнүндө түбөңкүдөй айтылат да. Тилде калкан кийинип деп, жоо дегенде сүйүнүп, эң кейишти эр сайып, экөөдү катмар тең сайып, Баатыр Мамыр баш болуп, айтса көңүл каш болуп, урокчусун чогултуп, мисрат берсе алам деп, Азим шаар Коконго каны лашкар болом деп, Файтакка минем деп, улук улуулугун билгизип, арет үчүн чел байлап, ак бозатка пар байлап аттанган жөнүндө жазат да. Мына ушул бул жерде Азим шаар Коконго лашкар башы болом деп атпайбы. Мына ушул Кокон хандыгын кыргыздар ээлегенден мына анын жол башчысы, кол башчысы ушул Мамыр Мерген боло тургандыгы жөнүндө ушул айтылып турат да. Бул камалган жерде Мамыр Мерген Лепсинск уездинде өзүнүн оор турмушун өткөрүп, ал жерде же иштегенге иш, күн өткөрөргө ал жерде эркин жүргөн адамга өтө кыйын болгон. Натыйжада бүгүнкү күндө мына Алматадагы Казак Республикасынын, Казакстандын мамлекеттик архивинде Мамыр Мергендин көптөгөн каттары бар. Мени эртерээк ушу карыган энемин жанына Базаркоргондун Айгыржал жайлоосунун тегерегине кое берсиңер экен. Ал жерде карыган энем калды, жаш аял мен балдарым калды. Ошол жерге жиберүүгө мына мага жардам бериле, ошону аткаргыла деп. Көптөгөн кат алуучулардын натыйжасында Мамыр Мерген 1877-жылдын аягында өзүнүн жерине, мекенине көчүрүлөт, которулат, бирок падышалык администрациянын өтө бир катуу көзөмөлүнө алынуу менен. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө үй камагына алынуу менен көчүрүлөт. Мына ошол жерде жүргөндө дагы Мамыр Мерген, эркиндикти сүйгөн Мамыр Мерген жөн жүрбөй, бир жыл айланбай 1878-жылдары Жетимхандын жетегинде ошонун бир уюштуруучулардын бири болуп, ошол аймактагы улуттук боштондук күрөштүн болгондо падышалык администрацияга каршы жергиликтүү элдердин көтөрүлүшүнө жетекчилердин бири катары катышат дагы. Жетимхандын көтөрүлүшү басылгандан кийин Мамыр Мерген дагы туткундалат. Мамыр Батыр менен бирге бул ошол жердеги Молдо Калбек деген белгилүү акын, жазгыч, көп жылдар бою өзбек акыны катары эсептелинген кыргыздын мыкты чыкма, мыкты акыны дагы колго түшүрүлгөн. Мамыр Мерген 1879-жылы
январь айында дарга асылат. Ал эми ал менен чогуу көтөрүлүшкө чыккан Молдокалбек сыяктуу кыргыздын мыкты акындары 1878 жылдын аягында 10 жылдап сүргүндө жүрүп, ошол сүргүндө жүргөн мезгилиндеги өзүнүн көктептерине Мамыр Мергендин баатырлыгын, анын ошо элдин алдында чыгып көтөрүлүшкө чыкканын даңазалаганлары бүгүнкү күндө Ташкенттеги Чыгыштан институтунун кол жазмалар фондусунда сакталып турат. Анын айрым бөлүмдөрү азыр кыргызчага которулган, бирок Молдокалбек көп жылдар бою өзбек акыны катары өзүнчө даңазаланып келгени белгилүү. Ошентип Мамыр Мерген дайыма өзүнүн өмүрүн, өзүнүн элинин эркиндиги үчүн, өзүнүн элинин кыйналбай эгемен жашап, ар кандай падышалык администрациянын болобу, Кокон хандыгынын болобу кыйынчылыктарынан арылтуу үчүн болгон аракетин жумшап, өзүнүн эркиндикти сүйгөн, өзүнүн уюштуруучулук касиети менен, курчтугу, баатырдыгы менен айланасына элдерди топтоп, дайыма эркиндик үчүн күрөшүп келген биздин кыргыз инсандарынын өзүнчө бир туу башы, символдордун бирөөсү. Ал сүргүндөн бошоп, өзү туулуп өскөн базар кургондогу Акман өрөөнүнүн Колот айылына келгенде, карапайым элди орус оторчулары кокондуктардан 2 эсе кыйнап, кордоп, басмырлап жатканын көрөт. Задисинде баатырдык дымагы бар Мамыр Мерген уулу орустарга каршы тарыхта Жетим хандын көтөрүлүшү деген ат менен үзүл-кезил учураган 1878 жылдагы массалык колдоого ээ болбой калган Анжан аймагындагы кыймылдын алдыңкы сабында болгон. Мамыр баатыр орус падышачылыгынын жергиликтүү башкаруучуларына каршы чыккан көтөрүлүшчү катары 1879 жылы 40 жашында даргага асуу жолу менен өлтүрүлгөн. Эл осында айтылган маалымат боюнча 1838-39 жылдары төрөлсө, 1879 жылы өлүм жазасына тартылса, толкуп ташып турган кезинде талантчылыгы, күч кубаты толкуп ташып турган кезде элдин жүгүн көтөрдү. Элдин эркиндиги үчүн, көз каранды эместиги үчүн өмүрүн кыйды. Ал эми мында эр кишилер, жол башчылар, эр жүрөк жол башчылар өздөрүнүн жашоосунун маңызын ушундан көрөт. Элге кызмат кылуудан, элдин жүгүн көтөрүүдөн, ошол элдин кызыкчылыгы үчүн, элдин келечеги үчүн өмүрүн кыюудан да кайра тартпайт. Бул ошого аң сезимдүү түрдө мурдатан даяр болгон болуш керек. Бардыгына кайыл бол, бардык өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, күч кубатын, күч кайратын, бүткүл өмүрүн эл үчүн арнаган улуу инсан. Ошондуктан бул кишинин Кыргызстандын тарыхында, кыргыз элинин тарыхында ополтоодой орду бар. Тарыхта өчпөс-өчпөсүз калтырган улуу инсан, кыргыз элинин улуттук сыймыгы. Ар дайым биз аны улам кийинки урпактардын эсине салып, үлгү кылып, аңыз, уламыш, кеп сыяктуу жакшынакай кызыктуу айтып түшүндүрүп жүргөнүбүз жөн, жанага биз милдеттүүбүз. Санжырачы Абдишарип Тургунбаевдин айтуусу боюнча, Мамыр баатырды Анжандын базарында падышалык Россиянын жергиликтүү башкаруучуларынын буйругу менен даргага асып, сөөгүн шаардын бир постун деген жерине көмдүрүп, жоокерлерге кайтарткан. Туугандары жана баатырды сыйлаган шакирттери кайтаруу токтогондон кийин мүрзөдөн сөөктү казып алып, Колот айылынын күн батыш тарабындагы Айгыржал деген дөңсөөдөгү мазарга атасы Мергендин жанына койгон. Үй бүлөсүнө баатырдын өлүмүн эл жайлоого чыгып, кайра күздөөгө келгенде угузган деген маалыматтар бар. Абдылдабек Памирге кетип өлөр алдында жаткан Керей ырында дагы Баатыр Мамырды көрө албадым, келген жок деп ошого өкүнүп бир тууганына айтып жаткан жерин дагы мынтип эскерет да. Абат менен Нойгуттан Кудайкул паңсат өткөн жок, Ардай менен Мөнөк жок, Тооке менен Сабай жок, бул алайда куруу аттары. Теңизбай менен Тасма жок, Баатыр Мамыр уккан жок дейт. Орокчусун чогултуп жан жабыла кирген жок, Казаттын жан четин билген жок деп.
Анткени Мамыр мерген анжан кыргыздарын ушу түндүк жакта башкарып, талас чаткылга чейин башчы болуп ошол орустарга кармалып кеткенден кийин алайда Абдылдабек Скобелев менен кармашып ошол жака Памирге кетип атпайбы. Ошондуктан бул Абдылдабектин Памирге кеткендиги жөнүндө Мамыр да укпай калды. Баатыр Мамыр ушул билсе ушул кошулуп келбейт беле дегенде өкүм жазып атпайбы. Жанагы урууларды Кудай кулпаңсатты жазып атат. Бул дагы тарыхый инсан болгон. Мына ушул санжыра бир жагынан алганда чындыгында тарыхый факт болуп, тарыхый булак болуп, ушул биздин 19-кылымдагы ушул Мамыр мерген Абдылдабек жөнүндөгү бир топ маалыматтарды берет да. Ошондуктан мен ойлойм, Мамыр мерген жөнүндө жаңы изилдөөлөр, жаңы тактоолор али алдыда, али тарыхчылар архивдик маалыматтарды, санжыра маалыматтарын казып туруп бул инсанды эгемендүүлүк үчүн аттанган чоң инсан катары 19-кылымдагы мамлекетибизди өзүнчө түзөбүз деп аттанган инсан катары бүгүнкү күнгө анын ордун табышыбыз абзел деп ойлойм. Ошондуктан Мамыр мерген уулу жөнүндө изилдөөлөр, ал жөнүндө ошол эскерүүлөр, ал жөнүндө кандайдыр бир көчөнүн аты коюлуп, же болбосо ошол жашаган аймакта, ошол жашаган жерлерде кандайдыр бир эстелигин коюлса, келечекте муундар үчүн мунун баатырдыгы, мунун эрдиги даңазалат эле деп эсептейм да. Мамыр мерген уулунун 170 жылдығы болған атат. Мұны мамлекеттік деңгейде қолға алып, елде, жаштарды емес, чоңдарды дағы, мынау өз тарихын, өз инсанын, улуу инсандарын үлгісінде тарбиялауды зор үлгі бола тұрған киши ушу Мамырдыга көңүл бөлүп, мамлекет деңгээлде бир иш чаралар жүргүзүп, ушул Мамыр мерген уулунун 170 жылдыгын өткөрүүгө кам көрсө жакшы болот эле деп ойлойм да. Буну биз аны өткөрүп койгондо, өткөрбөй койгондо ал Мамырга анын зарылдыгы жок, же анын туугандарынын зарылдыгы жок. Бу жалпы биздин улуттук биримдикке, улут үчүн, жалпы кыргыз эли үчүн бул Мамырдын эрдиктери, анын жасаган иштери абдан зарыл, билиши милдет. Айрым тарыхый илимий макалаларда, адаби санжыралык булактарда, китептерде учкай белгиленгени менен Мамыр баатырдын жасаган эрдиктерине мамлекеттик маани берилбегендиги өкүнүчтүү. Учурунда өз жеринде кор болгон кыргыз элинин эркиндиги үчүн баш сайып баатырдык көрсөткөн инсандын атын түбөлүккө калтыруу аракеттери мамлекеттик деңгээлде жасалса деген тилек менен бүгүнкү баатыр тууралуу баянга чекит койсом.